Бүгүн Ош шаарынын Борбордук аянтында жашы жети элек өспүрүм балдарды баңги заттардан жана ошондой эле психотроптук синтетикалык заттарды колдонуунун алдын алуу максатында 1 айлык акция жарыяланды. Акция 16 апрелден баштап 16 майга чейин улантылат. Баңгизатсыз сергек жашоо менен мекенчилдикке карай жол аттуу акцияга Ош шаарындагы мектептердин окуучулары жана мугалимдери катышты. Иш-чарада маң заттарынын синтетикалык каражаттардын ден соолукка тийгизген терс таасири жана алардын өлүмгө чейин жеткирген учурлары тууралуу маалымат берилди. Было очень интересно. Солдаты тут очень... Бул иш-чара абдан жакты. Анткени мекен сакчыларынын күжүрмөн даярдыктарын көрүп суктандык. Ал эми баңги заттары тууралуу маалыматтарды алдык. Алардын кандай гана түрү болбосун жүрөктүн токтоп калуусуна чейин алып келет. Андыктан биз жаштар мындай заттардан оолак болушубуз керек. Баңгизат бул келечекти уурдаган чоң коркунуч. Акыркы мезгилде өспүрүмдөр арасында синтетикалык баңги заттарын колдонуу күч алып барат. Ошондуктан мектептерде алдын алуу иш-чаралары үзгүлтүксүз өтүүдө. 1 айлык акцияда жаштарды кеңири маалымат менен камсыздап, бул коркунучка каршы күрөштү күчөтүүнү максат кылат. Бүгүнкү күндө ушул иш-чарага окуучулар катышып, окуучулар өздөрүнө көп пайдалуу маалыматтарды алышты жана анын зыяндуулугун толук түшүнүп жетишти деп ойлойм. Мамлекетибиз боюнча мектебибизде жана Кыргызстаныбызда баңги затын колдонуучулардын болбошун каалайбыз жана ал үчүн биз дайыма күрөшүп келебиз. Статистикалык маалыматтар боюнча акыркы 3 айда Ош шаарында 12 адам синтетикалык баңги заттарына көз каранды болуп, наркологиялык борборго катталган. Алардын экөөсү жашы жети элек өспүрүмдөр. Ошондой эле 3 мектеп окуучусу дубал беттерине баңги заттарын жарнамалоо учурунда кармалган. 6 дарыканачы күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди рецеби жок сатып жаткан жеринен кармалып, учурда соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Бул иш-чаранын негизги максаты өспүрүмдөрдүн арасында укук бузууларды алдын алуу, баңги кылмыштардын алдын алуу, ошондой эле баңгиликти алдын алуу болуп эсептелет. Анан ошондой эле андан сырткары өспүрүмдөрдү мекенчилдикке, дени сак жашоону даңазалоо максатында баңгизатсыз сергек жашоо менен мекенчилдикке карай деген уран менен өткөрүп жатабыз. Акция Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы жана Ош шаардык мэриясы менен биргеликте уюштурулган. Учурда мэрия тарабынан жашы жети электердин түнкүсүн көчөдө жүрүүсүнө каршы рейдтер үзгүлтүксүз өткөрүлүүдө. Акыркы 1 ай ичинде биз Ош шаарынын мэриясында атайын комиссия түзүп, ушу баңги затка синтетикалык жана психотроптук заттарды кабыл алуучу балдарды азайтуу максатында алдын алуу иш-чарасы, ошондой эле комиссиянын рейдтери өткөрүлдү. Бул рейдте антикинолорду жаап жатабыз азыр биз. Ошондой эле түнкү клубтардагы 17 жашка чейинки жашы жети элек өспүрүмдөрдү таап, ата-энелери менен түшүндүрүшүн жүргүзүп, ата-энелерине кошуп берип жатабыз. Дагы ошолордун баардыгы тобуна кошулуп, учурда тыкыр көзөмөлгө алынды. Адистердин айтымында бир жолу психотроптук же синтетикалык заттарды колдонгон баланы бул жолдон кайтаруу өтө кыйын. Ошондой эле алардын ден соолугун кайра калыбына келтирүү мүмкүн эмес болуп калышын эскертишет. Нуржамал Алымкулова, Уран Адышев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.